Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, жараткан Аллах Таала баардыгыңыздардын ден соолугуңуздарды, өмүрүңүздөрдү берсин. Дагы да Кудай берген бир улуу күндө сиздер менен сак саламат көрүшүп турганыбызга Кудай Таалага шүгүрлөр, мактоолор айтабыз. Бүгүнкү жума сабагы, бүгүнкү жума баяны сиздер менен динибиздин негизги маселелери, ар бирибиздин акыреттеги жоопкерчилигибиз мына ошол дин жөнүндө сүйлөө. Дин жөнүндө адамдар тарабынан түшкөн суроолорго жооп берүү, фатва берүү, же болбосо динде мындай болсо керек, динде тигиндей болсо керек деп бүгүн саясатка кошуп, футболго кошуп, эмнени мына ошол динди дагы кадимкидей бир отурган жерлерде, отурушта, жыйындарда, кафелерде, ашта бир жанакындай билген адам катары бир олтуруп алып, мүчөлөп, талкуулап аткандар аябай көп. Мына ошол нерсенин жоопкерчилиги жөнүндө бүгүн бир аз сөз кылууну туура көрүп турабыз. Анткени биздин динибиз боюнча бардык адам сүйлөсө болот. Эгер ошол нерсеге татыктуу боло турган болсо, ошол нерсенин жоопкерчилигин билсе, ошол нерсенин чыныгы туура эмес экенин талдап айтып бере ала турган болсо. Эгер андай эмес боло турган болсо, анда бул албетте ошол нерсенин эмнеси бар экени, жообу бар экени, Кудай Тааланын астында сурагы бар экендиги жөнүндө сиздер менен бүгүн сөз кылууну туура көрүп турам. Дин Аллах Таала эмне деген болсо, пайгамбар эмне деген болсо, мына ошол нерсе дин. Демек, дин тууралуу сүйлөгөн адам, демек Аллахтын атынан же пайгамбардын атынан сүйлөйт. Дин тууралуу мындай болот, тигиндей болот деп сүйлөгөн адам бул Аллахтын же пайгамбардын атынан сүйлөйт. Ошондуктан мына ошол сүйлөп аткан нерсесинде аябай абайлаш керек, этият болуш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, "И'лам анна al-ifta'a 'azimul khatar wa qadirul mawqi' wa kasirul fadl." Дин жөнүндө сүйлөп фатва берүүдүн эң коркунучтуу жагдайлары бар. Ошондой эле учурда мунун даражасы аябай бийик дагы, соогу дагы көп. Анткени муфти адам пайгамбарлардын мураскору. Дин жөнүндө жооп берип аткан адам пайгамбардын мураскору болуп саналат. Демек, дин жөнүндө сүйлөп аткан адам бул Аллах жана пайгамбардын атынан сүйлөйт. Ошол эле учурда Аллах жана пайгамбардын атынан сүйлөп аткан болсо, демек сен өзүңдү бир кагазга кол коюп аткан адам катары эсептесең, Аллах жана пайгамбардын атынан кол коесуң. Бүгүн эми бардыгыбыз ар жерде иштеген жерде жетекчилер бар, башка бар. Мисалга ала турган болсок, шаарыбыздын мэринин атынан, мына Жеңишбек Токторбаевдин атынан Шумкардамла кол коюп коюңчу деп мага бир кагаз алып келсе, мен жизнь койбойм. Мунун жоопкерчилиги бар, бул не болгон кагаз, кой, мен кое албайм, өзүнө алып бар, башкасына алып бар. Керек болсо бүгүн жардамчылары да кое албайт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, жөнөкөй бир жетекчинин, мэрдин, начальниктин атынан кол койгондон коркобуз, шефтин өзүнө алып бар депчи. Бирок Кудай жана пайгамбардын атынан алып кел бияка деп туруп, ушу чай ичип отурган жерден, аш жеп отурган жерден, жанакы жылаңач баняда отурган жерден тарс Аллах жана пайгамбардын атынан кол коюп салгандар толтура. Фаяжибу алал муфти ан яшура би хутурати мансибил ифта. Сүйлөп аткан адам, Кудай жана пайгамбардын атынан кол коем деп аткан адам ошол нерсенин коркунучтуу экендигин билиш керек. Ва аннаху лайса ибдаан лил ара аш-шахсия ау тахкиман лил акли мужаррад. Жеке эле бир акылга таянып, бир нафсиге неме кылып эле, азгырылып эле, менимче мындай болсо керек, по-моему деп туруп эле кылып кое турган нерсе эмес. Анткени бул нерсенин өзүнүн жоопкерчилиги бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва аyya'lam qadra al-maqam allazi uqima fihi wa la yakunu fi sadrihi harajun min qawli al-haqqi wa sad'i bihi. Сүйлөп аткан адам ошол сүйлөп аткан сөзүнүн ордун, кадыр баркын билиш керек. Анын көкүрөгүндө жанакындай, эгер айтып аткан сөзү туура болуп аткан болсо, так болуп аткан болсо, Аллахтын шариятын сүйлөп аткан болсоң, билип аткан болсоң, анда кысылбастан, сыгылбастан так дааны айтып беришиң керек. Fa inna Allaha nasirhu wa hadihi. Эгер чындап, чын дилден билип туруп сүйлөп аткан болсоң, Аллах Таала сенин жардамчың, сенин колдоочуң. Wa kayfa huwa al-mansib allazi tawallahu bi nafsihi Rabbul arbab faqal. Sen эгер Аллахтын атынан сүйлөп аткан болсоң, Аллах жардамчың болот, Аллах Таала сени колдойт, туура сүйлөгөнгө сага мүмкүнчүлүк дагы берет.
Анткени сен Кудайдын атынан сүйлөп атасың. Өзү бул адамдардан бир суроо түшкөндө ушундай бекен дегенде, ал суроого жооп беришти кереметтүү Куранда Аллах Таала өзүнө калтырган. Ниса сүрөсүнүн 127-аятында "Ва ястафтунaka фин-ниса, кулиллаху юфтикум фихин, ва ма ютла алейкум фил-китаб." О Мухаммад, сенен келип аялдар жөнүндө сурашат. Аялдар жөнүндө сураганда, аялдар тууралуу Аллах Таала өзү кабар берет, Аллах Таала өзү фатва чыгарат, өзү чечим чыгарат деген дейт. Башка бир аятта "Ястафтунака кулиллаху юфтикум фил-калала." Сенен алар келип мурас жөнүндө сурашат о Мухаммад дейт. Өлгөн адамдын артынан калган мурасты кантип беребиз, кандай кылабыз деп сенен мурас жөнүндө сурашат. Сен айткын, мурас тууралуу Аллах Таала өзү айтат, мен билбеймин деген дейт. Демек, суроо түшкөнгө суроого жооп беришти Аллах Таала өзүнүн жоопкерчилигине алып калыптыр. "Валия'лам ал-муфти амман янубу фи фатваху." Ошондуктан жооп берип аткан адам кимге орун басар болуп аткандыгын сезиш керек ушул аятты окугандан кийин. Анткени бүгүн сүйлөп койгон менен Кудай Тааланын астына барган эртең жоопкерчилиги бар, ошол эле учурда сурагы дагы бар дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ажраукум алал футя, ажраукум алан нар." Фатвага жакыныңар, мен билем, мен айтам деп, мен сүйлөп койгон ушул нерсе жөнүндө деп бет жанакындай өзүн ошого татыктуу түткөн адам, фатвага жакындаган адам бул тозокко жакындаган адам дейт, мунун жоопкерчилиги оор дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, ошондуктан бүгүн биздин коомчулукта жанакы бардык нерсени талкууласа болот, бирок мына ошол диний маселеде бир аз этияттап, ушуну таксырладан эле тактап алалы койгула, бул диндин жоопкерчилиги оор деп адам өзүнүн аркага татканды билиш керек, ошол адепке ылайыктуураак болот. Мен азыр сиздерге тарыхтан пайгамбардын тарбиясын алган, пайгамбар менен чогуу жүргөн, мына ошол пайгамбардан кийинки табииндердин мына ушул фатва жөнүндө кантип суроо түшкөндө, по-моему, мындай болсо керек деп жооп бергенби же жооп бербегендиги жөнүндө сиздерге биякта бир канча далилдер менен келтирем. Канчалаган бизде далилдер бар. Сахабалар мына ошол фатвадан качкандыгы жөнүндө. Уқба ибн Муслим айтат: "Сахибту ибн Умара 34 шахран, факасиран ма кана юсал фаяқул ла адри." Бул киши айтат, Азирет Умардын баласы Абдулла менен эң илимдүү сахабалардын бири бул Абдулла, Умардын баласы Абдулла. Умардын баласы Абдулла менен 34 ай чогуу жүрдүм сапарда дейт. 3 жыл почти. 2 жыл 10 ай. 34 ай Умардын баласы менен чогуу жүрдүм. Чогуу жүргөн жерибизде дамыла кеп, бизде чогуу ажы кеп каптыр, шүкүр ажы кеп каптыр дегендей, Умардын баласы Абдулла кеп каптыр деп элдин баары жалактап келип суроосун бере калат дейт. 34 айдын ичинде берген жообу ла адри, билбеймин деп айтат эле дейт. Сумма ялтафит илайя фаяқул, андан кийин жанында мен болгондугум үчүн мага карап туруп, атадри ма юриду хаулай, мына олордун эмнени каалап атканын билип атасыңбы деп мага карап кайрылды дейт. Юридуна ай яжалу зухурана жисран лахум илал жаханнам, булар менин денемди тозокко көпүрө кылып, өздөрү үстүдөн секин өтүп кеткиси бар дейт. Неге мындай кылдың десе, дамыладан сурагам дейт да. Дамыла шундай дегенде, дамыла тозокко көпүрө болуп берет дейт, үстүнөн өтүп кетет. Булардын максаты дейт, бизди ортомчу кылып өздөрүн кутултуп кетүү дейт. Булардын суроо бергенден максаты мына ушундай. Демек, бирөө үчүн тозокко көпүрө болуп калбаңыз, билип билбей дин жөнүндө сүйлөп. Хатиб ибн Багдади айтат: кереметтүү Кур'андагы мына аяттарды келтирет. Сайюктабу шахадатухум ва юсалун. Алардын күбөлүктөрүн жазылып калат дагы, берген күбөлүгү үчүн эртең Кудайдын астына барганда сурак берет. Зухруф сүрөсү 19-аят. Ахзаб сүрөсүнүн 8-аятында лияс алас-садикуна ан сидқихим, чынчылдар чынчылдыгынан Кудайдын астына барганда суралат дейт. Туура сүйлөгөн болсоңуз да ушуну неге сүйлөдүң деп суралат кез. А жана по-моему деп урдуруп аткан ал жөн эле суралат. Чынчылдар чынчылдыгынан суралат дейт. Каф сүрөсү 18-аятта ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Кайсыл гана сөздү сүйлөбөгүн аны жазып туруучу периштелер бар, ар биринен сурак бересиңер. Ан Бара ибн Азиб радиаллаху таала анху قال لقد رأيت 300 من أهل بدر
ma minhum min ahadin illa huwa yuhibbu an yakfihi sahibuhu al-fatwa. Бұл кіші айтады, Бадыр соғышына қатышқан 300 сахабаны көрдім дейді. Бадыр соғышына өзі 300-іне тегеректе сахаба қатышқан. Бадырға қатышқан 300 сахабаны көрдім. Ошол 300-тен бірінен сұрау келгенде екіншісіне жөнөтөтүлө дейді. 300 менен сұраса буга жөнөтөткен буга айланып жана 300-үнчүсүнө келип калат эле дейт. Мен бул Бадырга катышкан деп аткандагысы сахабалардын даражасы өзгөрүлөт. Бул Бадыр ислам тарыхындагы эң биринчи согуш. Бул деген сөз эң биринчи ыйманга келген. Куранды баштан аяк пайгамбар менен баштан аяк бирге болгон деген сөз. Баягы дин акырлап калганда мусулман болгон эмес. Башынан мусулман болуп пайгамбар менен ушул даканса жүргөндөрдөн 300-үнө жолуктум. Ошол 300-ü мен эмес, тиги татыктуураак жооп бергенге тиги татыктуураак андан сураң, мындан сураң дейт экен. Бизде бүгүн молдолор жыйылган жерде андан сураба, менден сура деп өзүбүзгө клиент чогултуп жүрөбүз. Жоопкерчилиги аябай оор дейт. İmam Şafii aytat: "Ma ra'aytu ahadan jama'a Allahu fihi min alatil futya ma jama'a fi İbn Uyayna. Askata anil futya minhu" deydi. İmam Şafii aytat: "İbn Uyayna'dan ötkön din boyunca bilgen adamды көргөн эмесмин" deydi. Бирок ошого карабастан İbn Uyayna'dan ötkön din жөнүндө сүйлөбөгөн адамды ham көрбөдүм deydi. Эң илимдүү болгондугуна карабастан бир да сүйлөбөйт эле deydi. Sufyan ibn Uyayna قال: "A'lamu an-nas bil fatwa askatuhum fihi." Ошо фатва жөнүндө, дин жөнүндө сүйлөбөй, унчукпай өзүн артка тарткан адам ошол адам эң илимдүү адам. Wa ajhalu an-nas bil fatwa antaqahum fihi. Ошол мына мен билем деп по-моему деп сүйлөй бергендер, ошолор надандар, ошолор жахилдер, ошолор илимсиздер дейт. Ата ибн Саиб айтат: "Адракту aqwaman in kana ahaduhum yus'al an shay fayatakallam wa innahu la yar'at." Мен ушундай бир доордогу адамдарды көргөм, устаздарды көргөм. Алардан бирөө суроо сурап келген учурда суроого жооп берип атып, la yar'at калтырап, титиреп, өң өзгөрүп кетет эле дейт. Жоопкерчилиги бар деп дейт. عن محمد بن سيرين قال: "كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كان ليس بالذي كان." Бул кишиден суроо суралып, адал арам маселеси боюнча болбойбу деп сураган учурда жооп берип атып, өңү болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, калтырап, титиреп, ордунан жыгылат эле дейт. İmam Malik'in şagirdleri aytat: "Wallahi in kana Malikun iza su'ila an mas'alatin ka'annahu waqifun baynal janna wan nar." Allah'ın atı менен касам ичип айтам, İmam Malik'ten суроо суралган учурда İmam Malik бейиш менен тозоктун ортосунда тургандай өзүн элестетет эле дейт. İmam Malik бул пайгамбардан кийинки Имамул Мадина деген кличкасы бар адам. Пайгамбардан кийинки Мединанын имамы деген аты бар адам. Ошондой кличкасы бар мунун. Бүгүн биздегилерде башкача кличкалар бар го. Мунун кличкасы пайгамбардан кийинки Мадинанын имамы деген кличкасы бар экен. Ушул пайгамбардан кийинки имам деген атты алган адам фатва суралса өзүнү бейиш менен тозоктун тоса тургандай калтырап титиреп жоготуп коет эле дейт. Muhammad ibn al-Munkadir قال: "إن العالم بين الله وبين خلقه." Илимдүү адамдар бул Аллах менен адамдардын ортосунда көпүрө болуп берет. Бүгүн бирөөлөр чыгып атпайбы, мен эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп берем, мени шайлагыла деп. Алымдар Аллах менен карапайым элдин ортосунда көпүрө болуп берет. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ. Ошол ортодо кандай көпүрө болуп аткандыгын карасын эми ошол алым сөйлөй дейт. Алымдар Аллах менен адамдардын ортосунда көпүрөмүн деп алып, билип билбестен динди бурмалап, каалагандай урдура бербесин дейт. Кантип адамдар менен Кудайдын ортосунда көпүрө болуп берип атасың, ортомчу болуп берип атасың, ошол маселеге аяр мамиле жасагын дейт. Абдулла ибн Умар радиаллаху таала анхума قال: "Иннакума тастафтунана истифта'a qawmin ka'anna la nusal amma nuftikum bih." Силер бизден билип бойло суроодо келип сурай бересиңер, как будто биз эртең ошол суроого жооп бергенден кийин Кудайдын асына барганда суралбай тургандай дейт. Силер оюңарга келген суроодун баардын келе дамлагандай болуп деп сурай бересиңер. Ал суроого жооп бергенден кийин туура жооп бердимби, туура эмес жооп бердимби, Кудайдын асынага жооп бериш биздин да мойнубузда милдет деп Умардын баласы айтып атат. Абу Ханифа рахимахулла айтат:
Men tekelleme fi şey'in minel ilmi ve tekalledehu ve huve yazunnu ennallaha yes'eluhu enhu keyfe efteyte fi dinillah fakat sahulat aleyhi nefsu ve dinuh. Bu kişi aytadi, kimde kim din jönündө süйлөp, anan adamlar ani erçip aldı. Al эми бул ошол Аллах Тааланын дининин атынан сүйлөп, адамдар аны ээрчигендиги үчүн Кудай Таала бул нерседен мени сурабаса керек деп ойлогон болсо, бул адамга өзүнүн нафси дагы, дини дагы оюнчук болуп калыптыр дейт. Лаулал фарqu min Allahi ay yadi'a al-ilmu ma aftaytu ahadan yakunu lahu al-mahnaw wa alayhi al-vizru. Abu Hanifa aytат, эгер илимдин жогolup ketpeyt деген Кудай Таала тарабынан бир гарантия болгондо, о Абу Ханифа сен сүйлөбөсөң, бул илим жоголбойт деген гарантия болбогондо бир дагы сөздү сүйлөбөйт элем дейт. Мен бүгүн ого буга сабак айтып атканым дин сакталып калсын деп айтып атам. Өзүмдү реклама кылып эмес дейт. Эгер Кудай Таала о Абу Ханифа сен сүйлөбөсөң бул дин сакталып калат дегенде бир сөздү дагы сүйлөгөнгө кызыктар эмес элем дейт. Анткени ар бир сүйлөгөн сөздүн жоопкерчилиги бар дейт. Сүйлөгөн адамдар, не жанакы суроо сурагандар кутулат, ал эми мен Кудайдын асына барганда жооп беремин дейт. Суфиян ибн Уяйна айтат: "Югфару лил жахил 70 заб'an qabla an yughfar lil alim zanbun wahid." Илимдүүлөрдүн бир күнөөсү кечирилгенге чейин жөнөкөй адамдардын 70 күнөөсү кечирилет дейт. Илимдүүдүн бир күнөөсү кечирилгенге чейин жөнөкөйлөрдүн 70'inin күнөөсү кечирилет дейт. Inni aran nasa qad ahatu bika fa iza sa'alaka ar-rajul an mas'alatin fala yakun himmatuka an tukhallisahu wa la takun himmatuka an tukhallisa nafsak. Rabi'a Abdurrahman деген айтат, сенин айланаңда адамдар сени ороп алгандыгын көрүп атам. Устаз деп суроо сурап атышат. Адамдар сенден суроо сурап келгенде максатың адамдарды ошол сураган суроосуна жооп берип жеңилдетүү болбосун. Негизги сенин максатың өзүңдү куткаруу болсун дейт. Биринчи өзүңдү куткар, анан кийин адамдарды куткарган, анткени Кудайдын асына барганда жооп бересиң дейт. İmam Malik أنه كان يأتيه الرجل فيسأل عن شيء فيخبره. İmam Malik'ten mesele sorulgan uçurda bu kişi cevap veretken dağı, cevap verip getiretken. Cenab-ı cevabını alıp ketkenden keyin ثم يبعث في إسره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. Arkasından çağırman жүгүрүп барып жана менен суроо сураган адамды айткын, кайра кайтып келсин, жана мен жооп бергенде адашып шашып кетипмин. Айтып койгун, мен берген суроо жоопко амал кылбай турсун, мен адашып жооп берип коюпмун. Жөн кайтып келсин, башыдан башкача жооп берем дейт экен. Кайра жанына алып келет экен. Жанына келгенге чейин кана қалилен мен юфти min ahlil Madina, Medinада пайгамбардын ордуна имам болгондугуна карабастан, Мединадагы эң аз фатва берген адам эле Имам Малик дейт. Лайса мен яхшаллаху кама ла яхша. Имам Малик айтат, Кудайдан корккон адам, коркпогон адам сыяктуу эмес, экөөнүн айырмасы эки башка дейт. Имам Малик айтат: "Ма алимта факулху ва дулла алейхи." Билген нерсеңди айтып, ошого багыт бергин. "Ма лам та'лам фаскут анху." Билбесең унчукпагын. "Ва iyяка ан тақаллуда лин-наси қиладата су." Адамдарды туура эмес ээрчитип албагын, адаштырып беришти. Өзүң билбейсиң, башкаларды ham билгизбей кетпей албагын дейт. Өзүң адаштың, ээрчигендерди адаштырып, общий жанакындай адамдарды заблужденияга тыкпагын дейт. Билбесең билбеймин деп айткан дейт. Abi Said Abdüssalam al-Muqallib bi Suhnun, İmam al-Malikiyya sahib al-Madawwaniyya, annahu qal bu kishi aytadi, mana İmam Malik'tin Maliki mazhabdagi eng ilimli olimlardan birisi ekan. Ashqan nas man ba'a akhiratahu bi dunyahu. Eng baxtsız adam ahiretini bu dünyası üçün satı vergen adam. Bu dünyada bir payda köreyim deyip durup ahiretini talqalagan adam. Andan dağı baxtsız men ba'a akhiratahu bi dunya gayra, ekinci biröydün ahireti üçün özünün dünyasını satı vergen deydi. Ekinci biröydün dünyada yaşaşı üçün özünün ahiretini satı vergen deydi.
Bul kişi aytat, "Fafakkartu fimen ba ahiratu bi dunya gayra." Men anan deyt, özünün ahiretin birödün bu dünyadagi жашоосу үчүн сатып берген адам тууралуу ойлондум дейт. Bu kim болушу мүмкүн? Кантип шумкардамыла özünün ahiretini bu dünyadagi birödün жашоосуга алмаштырып берет, сатып берет. Деп ойлонсом, мондай болот экен дейт. Айтып атат. فوجدت المفتي يأتي الرجل قد حنس في امرأته ورقيقه فيقول له bir kişi kelet deyt. Damıla 5 balam бар, 4 balam бар, балдарын ыйлатып жетелеп алып, талак берип койдум деп дейт. Ептеп жараштырып койбосоңуз болбойт деп дейт. Ана не кылат дейт? Аялына талак түшкөн, талак айтып койгон. Ла шая алейги, жанакынын балдарына карап, өзүнө карап, ыйлаганына карап, же бир аз акча бергенине карап туруп, кем кайрадан никеңерди окпой, эми ынтымак жашагыла деп туруп, жарашып болбой турган талкаланган никени кээде балдарына ичатышып, кээде семьясы талкаланбасын деп, кээде акчага кызыгып, жана ар кандай адамдын түрү бар да. Ар кандай бир себептер менен жараштырып коюп, ала дамыла жараштырып кой деп туруп, биякта жашоосун күпүлдөтүп ура берет. Ал эми сен талак түшкөн жок, жашай бер деп коюп, өзүңдүн акыретиңди саттың дейт. Акыретиң талкаладың. Анткени өмүр бою ал эми зына менен никесиз жашаган жашоосу ошол талак түшкөн жок деген молдонун моюнда жоопкерчилик болуп калат. Ошондуктан бүгүн бизде ушул нерседен проблема коомубузда аябай көп. Биринчиси, ошол нерсеге барбайлы, талак бербейли, берип койгон болсок, алдыңдан чыккан сакалчандан сурай бербе. Обалы груб айтканда обокту жебе, бизче айтканда. Болбоду, айтып койдуң, деп койдуң, талак айтып койдуң. Айылыңдагы имамга барсаң болбойт деп койду. Эми алдыңдан чыккан салласы бардан, сакалы бардан сурай бербе. Эми ошол чыныгы Кудайдан корккон, Абдышкүр дамлага бар, Максат дамлага бар, Садыбакас дамлага бар, шаардын казысына бар. Эптеп эле ошо алдыңдан чыккан бирөөдөн сурап, өзүңдү өзүң алдап, жашай бер деген молдон илимдүү экен деп шойттан кайтып кетпе. Анткени өзүңдү дагы талкалайсың, жанагы саңа боло берет деп койгон чала молдо, молдонун да тагдырын талкалайсың. Манеке, акыретини молдо сага ичатыш башка кылып, илимсиздик кылып, сатып берүүсү, жок кылуусу, талкалоосу мүмкүн. Эми бул мен эми эле кирдим. Бул китеп жазган киши бүгүн Пакистанда тирүү. Бул жалаң ушул тема жөнүндө сүйлөйт эле. Мен эми эки эле бетин окудум. Бул ушу даканса ушул билбесең сүйлөбө деген темада бул даканса кетет. Азирети Умар пайгамбарыбыздын эң ишенген сахабаларынан билесиздер. Мына ошол Азирети Умардын дагы биякта сөзүн алып кептир эле. Азыр каерде экенин таппай калдым. Мына могул жерден чыкты уже. Азирети Умардан фатва сурап келишкенде, ал Умар баскан көчөдөн шайтан баскан эмес, өзүңүздөр билесиздер, а? Ал Умардын көкүрөгүндө Куран түшүп турган, ушундай бир неме болгон. Ал жанагы Амирул Муминин деген биринчи лакап, момундардын падышасы деген биринчи кличканы ошол алган. Ошол Умар кабырга киргенде, жана Мункар ва Накирге сен экөөң Кудайың ким деп ошол сурак бериштесин коркуткан Умар. Ошол Умардан бирөө суроо сурап келсе, "Инна ахадукум ла юфти фи мас'алатин law waradat ala Umar ibn al-Khattab la jama'a ahla Badr." Силердин бирөөңөргө бүгүн суроо сурап келсе, мындай болсо керек деп отуруп, отурган жериңде сүйлөп кое бересиңер. Бирок ушул суроо менен эгер Азирет Умарга келгенде, Бадырга катышкан аксакал сахабалардын бардыгын чогултат эле дейт. Бадыр согушуна катышкан аксакал 300 сахабаны чогултуп, мага моундай суроо түштү, жооп бергилечи деп туруп, Умар ошончолук илимдүү болгондугуна, көкүрөгүнө Кур'ан аяты түшкөндүгүнө карабастан, Бадырдагы сахабалардын бардыгын чогултат эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Эми мындайча маселелер айтып атпайм. Бул китеп эми ушу даканса мен ушу чубагаждан окуганмын. Бул эми убакыт болсо кана эми ушу бир отуруп алып шайлоо өткүчө сүйлөсөк болот эле ушу тема боюнча. Тилекке каршы эми убактыбыз аз. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызга акыл берген, тил берген, ошо тилди этияттайлы. Өзгөчө ар бир ооздон чыккан тыбышка жооп бере турган күн келет. Пайдалуу, пайдасыз урдура бербейли. Жана эле айттык. Ла яс'ал ас-садиқун ан сидқихим. Чынчылдар чынчылдыгыдан суралат экен. Эми ушакчы ушакчылыгыдан, гыйбатчы гыйбатчылыгыдан, акчага сүйлөп аткан акчага сүйлөп аткандыгынан, жалданган жалдангандыгынан жөн эле жооп берет. Ошого бири-бирибиздин акыбызга башкага абайлайлы, этияттайлы. Анан дин маселесинде мына жана эле айттым,
эгер бир суроо болсо, башка болсо, алдыңыздардан чыккан бир молдого окшош эле бирөөдөн сурай бербеңиздер. Атайын мына Кыргызстанда бүгүн муфтият бар, муфтиятка кайрылыңыздар. Атайын колл-центр деп мына онлайн ачып коюшту. 24 саат ошол жерде бир 4 бала олтуруп, ошол өмүрүн 15 жыл, 20 жыл илимге арнаган устаздар муфтиятта атайын компьютерде отуруп күтүп отурат. Элдерден суроо түшсө жооп берейин деп. Ошол жака кайрылыңыздар. Болбосо мына шаардык казият бар, облустук казият бар. Жанакы эптеп эле ушул майли деп бере турган бир жанакындай бир тили бош, оозу бош, неме кылып жанакы өзүңүз тааныган молдодон жооп алып кайта бербеңиз. Бегана молдого барың, бегана молдо сизди аябастан, болсо болот, болбосо болбойт деп айтат. Шумкардамыла мен мамилем бар эле, мага ич атышып антип койсо керек, мынтип койсо керек, жеңилирээк чечип берсе керек деп, Шумкардамылага келип алып, Шумкардамыла менен силердин көзүңөргө карап ич атышып кетип, акыретін талқалап албасын, бири-бирибизге ичибиз атышалы. Урматтуу мусулман бир туугандар, ким кандай болбосун, мен жогоруда маселелерди айттым. Бирок ар ким жалгыз, разна-раз өзүнө өзү жооп бере турган күн келет. Ошо устройлук бу дүйнөдө. Дамла айтты го, дамла өттү го, дамладан уккам, дамла жооп берет. Ал бу дүйнөдө. Кабырга баргандан кийин ар биринин өзүнчө бол жанакы көкүрөктөгү сырларды билген зат айтып өзү отдельный разборга кылып алат. Туура дамла айткан, бирок сен именно неге ошо дамланы тандадың? Наркы дамлага барбасаң, шу дамлага бардың, анткени сен шуну жооп берип коет дегенсиң. Наркыга барсаң болбойт дейт, аны сен билет элең деп туруп, бардыгы мойнуңуздарга лет экрандан оюңуздарды окутуп коет. Ошого иншалла эмне өзүбүздү өзүбүз алдабайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Жамаат анан эскертүү, мынау шаарыбызда деги эле Кыргызстан боюнча кыш сезону келип, электр энергиясы боюнча, үнөмдөө боюнча шефтин тапшырмасын көрүп атасыздар, шефтердин, ошол нерсеге аяр мамиле кылалы. Үйдө дагы кечинде жатканда балдарга айтып, дараткана, параткана, ашыкча светтерди өчүрөлү. Эң максат эптеп кыштан чыгып кетиш, жанакы бири-бирибизге өчөшкөн менен башка кылган менен болбойт. Эптеп ситуацияны түшүнөлү дагы, ошол жанакы түшүнүү менен мамиле кылып, ушул кыштан чыгып кетели. Ошого анан мынау жанакы тайрактап, түн күн ызылдап көчөлөрдө жүрө берген да жакшы эмес. Мынау 10дон кийин азыр мына кафелерди ham жаап атат. Өзү негизи кафелерди жаппаса дагы 10дон кийин иштебей калыш керек эле. Коем кичине намаз окуйын, дуа кылайын, уктайын, эртерээк жумушка барайын депчи. Тилекке каршы түн күнүбүз айырмасы жок. Мына ушул курулга сүткө каалагандай жашап калдык. Анан ушул чектөөлөр кирип атат. Ошол нерселерди бир туура түшүнсөңүздөр, светти бир аз экономдосок, урматтуу мусулман бир туугандар.